Адам баласы өзү жашоодогу парыздарыбызды так аткарышыбыз керек экен. Мына ошолордун бири болгон жогорудагы сюжетте аталгандай көчөт отургузуу бак тигүү атадан так калганча бак калсын дейт. Мына ушундай керемет сюжетти көрүп алган соң кесиптешим айткандай, бүгүнкү биздин студиябыздан орун алган мейман менен тааныштыргыбыз келип турат. Үч бро жалгыз тек үч кылгоомуздун колуна кармап, күпшүңдөгөн мүнүшкөр шум карына жем берет, ошондой эле бир мисал ырым агамыз дем берет деп Бишкек шаарына караштуу 1-Май районундагы номер 86 орто мектебинин музыка мугалими Мээрболот Мырзабек уулу бүгүн бизде конокто. Арыбаңыз. Саламатсызбы. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Агарып аткан таңды кандай тосуп алдыңыз? Ыйык Рамазан айыңыз менен куттуктайлы. Орозо кабыл болсун. Жалпы мусулман журтчулугу баарыңыздардын кирип келген мына орозонун алдыңкы айлары менен сиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Карман орозоңуздарды Кудайым кабыл кылган болсун. Жалпы таң бизде эфир болот деген чындыгы сүйүнүчтөр менен, чыныгы чыгармачылыктын башатында болгон ийгиликтери абдан жакшы кубандырат күндөн күнгө. Жакшы, орозо кырманга жетиштикпи? Ооба, жетиштик. Бүгүн дагы да ошол теманын алкагында сүйлөшүп жатабыз. Анан сиз билген орозонун касиеттери, кандай сизге пайдасын алып келет, ошол боюнча айтсаңыз, канчанчы жыл быйыл? Орозонун пайдасы мен өзү кармап атканыма азыр 4-жылым болот окшойт, өзүмдүн кармаганыма. Пайдасы эми бир жылда биз эмне деген гана тамактарды жебейбиз, медициналык жактан карагандачы. Анан ал жактан да айтып атпайбы, бир айда кадимкидей тазалануу, анан диний жактан да көз карашта орозо деген бул кадимки мусулмандарга парыз, ыйык милдет. Мунун соолун өзүм берем Кудай деп атпайбы. Ансыңарындай Кудайдан үмүт үзбөйбүз, дагы мусулмандардын катарына кармап атабыз. Жакшы. Анан эми багытыбызды баягы ырчылык жолдо жүргөндөн кийин, чыгармачылык болгондон кийин ал жааттагы жаңылыктан бир аз кеп салалы. Өзүм азыр мектепте иштеп жатканыма байланыштуу азыр мектеп менен алактыбыз. Андан сырткары иш-чаралары болот, райондук иш-чаралар болот, департаменттин иш-чараларында буюрса алып барышылык кызматтарды алып барыш жака да бир аз кызматыбызды тийгизип атабыз. Буюрса аны менен бирге чыгармачылык жаатында дагы жаңы клиптерди, жаңы ырларды, изденүүлөрдү жаратуунун үстүндөбүз буюрса. Жакшы, керемет. Ал клипти дагы буюрса көрөбүз. Мектеп жөнүндө сөз кылалы. Окуучулардын катышуусу, шыктануусу кандай? Бүгүнкү күндө мына ушул мектептеги ийримдер жөнүндө дагы кеп козгоп өтсөңүз, баягы ашыкчадагы убакыт керекпи? Бүгүнкү күндө сааттар жетиштүүбү жана башка нерселер ушул. Сааттар негизинен өзүм специмди айтайын. Бизде музыка жетишсиз болуп, азыр жыл башында кошулган. 1 жана 2 класстарга 2 саат кирген музыка. Бул деген дагы көбүрөөк музыканттардын иштөөсүндө талап кылат да. Анан иримдер боюнча жетиштүү. Бизде комуз кружогу бар. Ошол иримдерде бии бар, өзүбүзгө баягы эшелүү болуп жатат. Бийчилерибиз азыр чоң сахналарда бийлеп жатат, комузчуларыбыз жакшы бир иш-чараларда ойноп жатат. Анан өзүбүз болсо сабак берүү менен алекпиз. Бирок мурунку окуучу менен азыркы окуучунун көз карашы, мурунку агайлардын көз карашы менен азыркы агайлардын көз карашы менен карай албайбыз да. Сөзсүз түрдө балдар менен иштешүү чындыгында кээде оорчулук жаратпай койбойт. Анча мынча нерселер болуп кетиши толук мүмкүн. Деги эле кандай балдар менен иштешүүдө кандай методдорду колдоносуз? Балдар менен иштешүүдө азыр биздики 4 жыл болду. Заманбап технология жабдуулар азыр бизде толук камсыз болуп калгандыгына байланыштуу. Мугалим деген изденүүчү, күндөн күнгө үйрөнбөй калсаң дагы окуучудан көп нерсени артта калып каласың. Азыр окуучу сен билгенден көп нерсени билип коет кээде. Ошол жагда бирок бир жагынан жакшы, баланы өркүндөтөт. Бирок мугалим дагы өзүн бат-баттан өркүндөтүп турусу зарыл. Мен ойлойм, ушу биз эки жака чыгып аткан иш-чараларыбыз, эки жака жасап аткан эмгегибиз балдар үчүн үзүрлүү эмгек, алар үчүн бир таасирдүү окуя да. Жакшы. Комуз менен келгенден кийин бир ырдаталы агайыбызды. Сөздөн иш көтөлү анда. Кадимки СТС Турсуналиев атабыз ушу бала кезинде анда электе ырдап жүрүшкен. Ошолорду мен аткарып берейин а. Кандай жансага пара келет деген сактар бар. Сен бирейдей бышканан делек, өзүңдөй мага жар керек. Кыялың кымбат эң, сонуна кандай жан сизге пар келет. Койчу кандай жан сизге пар келет. Сен бир ай
тонун улары, мен болсом тонун булагы. О булактан улар суу ичсе да таркайбы жандын кумары, койчу таркайбы жандын кумары. Сен бир айдей бышкан жиесиң, уктасам түшкө киресиң. Мендей бир болгон агаңды сен азапка салып жүрөсүң, койчу качан бир колго тиесиң. Сен бир эйдей эми бышкан алмасың, кол жеткизбек жайдасың. Башыңа жетип барганча да башкалар үзүп албасын, койчу бирөөлөр үзүп албасын. Ой, башыңа жетип барганча да башкалар үзүп албасын, койчу бирөөлөр үзүп албасын, жөнчү бирөөлөр алып кетип калбасын. Дей. Бир таптышыгем бала кезинде. Анылай аткарып калабыз. Кайран гана анделектер. Бүгүнкү күндө дагы анделектердин учугур эмес. Арбын болсун деп тилек кылабыз. Себеп дегенде чыгармачыл инсанга мындай анделектер канчалык бир деңгээлде эргүү тартууласа керек. Сиз деле сезип келатасызбы ушуну? Учурлар болобу ошондой? Рас, чын айтасыз. Анделекте эми баягы өзү айтып жүргандай эле бул кыз киши сүзөөдү деңизден деген сөз түздөн түз ушуга туш келет эмеспи? Башыбыздан өтөт, окуя болот, анан ыр издейсиң, окуяга жараша кандай ырлар болсун депчи. Анын сыңарында ошо окуядан улам жаралаттар улар. Аны өзүңдүн характериңе тууралап таап аласың. Жакшы. Деги эле музыка салонунан берген агайлар көпчүлүк эле ушундай жазында майрамдар көп болот эмеспи, иш-чаралар аябай көп болот. Кандай ийгиликтер бар деги эле балдардын арты менен багындырган? Ийгиликтерде биз ошо келген жылдын эле бир 4-5 айында өзүбүздүн мектептен ыраазычылык алдык. Андан кийин райондон алдык. Андан кийин ушундай бир жетишкендиктерибиз абдан көп. Анан балдарды бала тарбиялап класс жетекчи болдук. Класс жетекчи болуп жүрүп, ошол өзүмдүн окуучулардын арасынан көптөгөн ийгиликтер жаратып келишти. Эң кызыгы бир окуучум ошол дүйнөлүк баягы Араш ММА'да окуп аткан. Ошого барып 3-орунду алып келди. Ой, жакшы. Эң негизи кызыктырганы ушул болду. Ийгилигим. Андан дагы бүгүн өзгөчө бир клип менен келгенсиз. Аталышы дагы өзгөчө. Деги эле мага дагы аябай кызык болуп жатат. Эмне жөнүндө болду экен деп, Ооба. Алдыда буюрса. Аталышы өзгөчө экен. Кепти ошондон баштайлычы. Мындай кылдыңыз, кыргыз кыздарын кордобу? Ушул күндү аябай күткөм негизи. Бул ушундай өзүм биринчи кыялдангам да. Мен ушул ырды жаратсам, ушундай эфирлерди интервью берип отурсам, ушуну айтам депчи, ушундай болуш керек депчи. Кудайым ушул күндө жетишкен экен. Айтат го, дуа кылсаң Кудайым берет деген ушул экен. Бул ыр башы 3 жыл мурун жаралган. Мен 4-курс, мен 3-курсумда жаралгам, калп айтам 4 жыл болуптур. 4 жыл мурун жаралып, кадимки бир студияга барып жаздырып, анан чыгарайын десем, анча элге терс таасир тийип калабы деп кайра өзүм карманып отурдум. Анан кайра багы Айзада деген кызыбыз казы болуп калбадыбы? Бурулай деген кызыбыз казы болгондо бул ырга мен ойлонуп киришкем, кийин Айзада деген кызыбыз казы болуп калды, кыргыз кызы. Андан кийин мен бул ырга дагы далалат кылып иштей баштадым. Андан кийин дагы ушундай бир окуялар, баллон сабалды, башына баллон илип урданан ушундай окуя болгондон кийин уже өзүм дагы мындай чыдай албай калдым. Мен чыгарышым керек ушул ырды. Чок дегенде тарбиялык мааниси бир аз да болсо, эми менин бардыгын айтып эскерте албайбызбы? Эскертип жатар тарбиялык мааниси элге жетсе экен деп, анан атай ушу кыргыз кызын кордобойлу деп ошол биздин айымдарыбыз, кыргыз айымдарыбызга арналган ырдын. Сөзүңөр алжы, меке, ошондо сөзү дагы онда сага таандык болуп атабы? Сөз оон өзүмө таандык. Ошо маршруткада кетип атып, ушундай бир стресс менен кетип атып, анан оон келатат, жаңырып атат, өзүм маршруткада баратам туруп алып. Университетке жетпейм, эч жетпейм да, келатканда жазып калыш керек. Анан диктофон алып чыгып ырдай калайын десем, эл көп, же телефонго кол жетпейт. Анан таможный 10 микрофон түшүп алып эле жүгүрүп универге барып эле пианинаны баскылап ырдап атам, анан группалаштарым келип калыптыр чекеме. Эмне деген ырдап атасың? Ушундай ыр, койчу, ушундай болмок беле, кыргыз кызың ордоболчу, кыргыз кыз ордоболчу деген ыр болмок беле. Көрөсүңөр болот деп, анан ошондо бир калп айтпасам бир жарым саат отуруп иштеп чыгаргам.
атайы. Туура. Асыл зат айымдарды ар убак баалап, баасын билип, барктап жүрүшүбүз керек. Акмат акын айткандай, дөңгөлөк тартын артып ташартпай, көздөрүн чукуп кашайтпай, мына ошол асыл зат айымдарды барктасак, апаларыбыздын кадырына жеткендей болот чыгарбыз. Анткени аял заты бар, аалам жарык. Биз мына сөз кылып жаткан ушул аял затын кордоо боюнча клиби кандай болгон? Деги эле мына ушул жаралуу тарыхына бир аз токтолуп өттүк. Азыр клип өзү кандай тартылган? Чыгарма кандай жаралган? Ошону көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте көрүп алалы. Андан кийин маекти кайра улантабыз. Бизден алыстабаңыздар, урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Жакшы жаман аркыл адам бар, баары билбей таны адамдар. Кыз кадырын билүү да керек, сенин дагы эжең апаң бар, карындашың эжең апаң бар. Апаң үчүн ашкын келести, аял заты эне эмеспи, кабыргаңды толуктап турган мына ушул айым эмеспи. Кыздын чачы улук кыргызда, сүйүү үчүн өлүш керекпи? Кыргыз кызын
айымдарды аял кишини кордобостон аларга дагы да болсо сыйыбыз артсын дейли. Деги эле жогорку клипти көрүп алып, чындыгында өлкөбүздө болуп жаткан ушундай бир окуялар эсибизге түштү. Анан да сизге суроо, дал ушул нерселерди сиз чагылдырдыңыз. Бирок ушул каармандар тарабынан кандайдыр бир капачылык же болбосо бир башка сөзгө калып каламбы дегендей ой болдубу? Жаратымдагы козготуп аламбы деген. Клиптин башталып атканда биз аябай сүйлөштүк да. Анан коомчулук өтө талкууланат экен, анан мындай болот экен, тигиндей болот экен деп. Кадимки Өктөм Сапарулу деген биздин кадимки эстрадачыбыз бар эмеспи? Албай экебиз жазып берди аранжировкасын. Анан алардан да идея сурадым. Анан биздин видео тартып аткан абайкелерибизден сурадым. Алар айтып калышты, коомчулукка өтө талкуу болуп кете турган жерлери көп экен. Эгерде чыныгы видео тарта турган болсоң, кайра эстетип ошол окуяны бүткөн жаратты кайра козгоолчудай болот экенсиң. Болгону эле өзүңдү эле каратып, анан аркасынан ушундай бир сүрөттөрдү элес катары кетирели. Анан ошондо салсаң деле элге түшүнүктүү боло турган эле экен деп анан кеңелдешип акылдашып келгенбиз. Эң башкысы баягы видео тасма эмес, бул ырдын сөздөрүнө маани берип окуш керек экен. Адам ошондо таалим тарбия алчудай. Себеп дегенде кыздар сонун кыргыздын дейт, чындап эле барктайлуу, кордобойлуу, зордобойлуу. Бул асыл зат айымдарды бир гана тек гана алаканыбызга салып, чаң жугузбай, керек болсо чымын коңгузбай алып жүргөнгө гана тете биздин айымдар. Анан эми бир чыгарма бир ырдатып алалы, ооба, ырдатып бир шаңга өлөйчү биздин көпчүлүгүбүздө. Мен бир аз башында шаңды ырдадым, эми кичине Элмирбек Иманалиевден кайрыла кетейин. Азыр улам TikTok'та жаңырып аткан Сүйүнүм Мерес мыйзамы дегенди аткарып берейинчи. Жаралуң азаптуу, өзгөчөң армандың азаптуу, өзөктү тытмалап да бир түн, өзүңсүз дагы бир таң атты. Өзөктү тытмалап да бир түн, өзүңсүз дагы бир таң атты. Мелжиген дүйнөгө батпаймчы, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Sensiz men adashkan jөжөдөй, çipıldap sen izlep jönömöy. Serpilsem bir sensin bilmeksen, sen üçün bir жалгыз men өгөy. Serpilsem bir sensin bilmeksen, sen üçün bir жалгыз men өгөy. Melcigen dünögö batpayçın, men gelem sen eşik açpaysın. Men jetçü baktının ıylatıp, men getçü joluma taştaysın. Men jetçü baktının ıylatıp, men getçü joluma taştaysın. Süngüp men çıgalbay sanadan, sürüngön jaranay. Süyünün bul meres mıyzamı, süydürgön süygöndüň ayabay. Süyünün bul meres mıyzamı, süydürgön süygöndüň ayabay. Melcigen dünögö
batпайчын, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мелжиген дүйнөгө батпайчын, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен келем сен эшик ачпайсың. Бағыт алып, қаққылаған қалғабыз ардайым ашық болсын дейлі. Анан эми сизге ыраазычылык билдирели. Жалпы угармандарыңызга, көрөрмандарыңызга, жалпы кыргыз журтчулугуна, кичи мекениңизге салам жолдоп, дагы бир жолу жакшы сөзүңүздү айтсаңыз, биз сапарыбызды карыталы. Бар болуңуздар, дагы бир жолу уюткулуу улуу журтум, мынакей ыйык айда баардыгыбыз бири-бирибизди кечиришкен, баардыгыбыз бири-бирибизди эсиришкен эмес, эстешкен, касташкан эмес, достошкон инсандардан болуп, дайыма көңүлүбүз жайдары, жашоону жаркытып, эч качан бири-бирибизге залакабызды, зыяныбызды тийгизбей, кыргыз журтчулугунун амандыгын баардыгыбыз тилеп, жана ошондой эле мени көрүп турган жалпы кыргыз журтчулугундагы Аксыда жайгашкан жол сайдагы айылдаштарым, ата-энелерим, баарыңыздарга салам жолдойм. Кичи мекеним болуп калды азыр. Калсордо конушундагы жалпы биздин жааматка ыраазычылык билдирем, жана ошондой эле сүйүктүү окуучуларыбыз аман болгула, бар болуңуздар. Сизге да бар болуңуз дейли, дагы да болсо дүйнөнү дүңгүрөткөн окуучуларды тарбиялаңыз. Чоң рахмат. Агартуучулуктагы сапарыңыз байсалдуу болсун. Буюрса дагы көптөгөн чыгармаларды күтөбүз. Кыргыз кыздарын дагы да мактай бериңиз, даңктай бериңиз. Булар жөнүндө айтып отурсак сөз бүтпөйт. Сизге ыраазычылык билдиребиз.